Assalamu alaikum урматтуу багбандар, дыйкандар, жалпы жумрай журт. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Оштун четиндеги Айтылуу Кара Суу базарына жакын эле жерде жайгашкан Курбанкара айылынын өзүнүн борборунан сатыла турган жакшы ушул бакты тартып көрсөтүүдөбүз. Бардыгы кокон гилас, кара гилас экен, достор. Эми ушунчалык нөлдөн жаштайынан бак тургузам десеңиздер, көп эле убакытыңыздар кетип калса керек. Но ушул 15 жылдык бак өтө шашылыш түрдө сатылат. Бир сотигинин баасы 250 миң сомдон. Жалпы 20 сотук. Анан эми туугандар, келесиз аласыз, бакты кыласыз. Негизи кызыл китеби бар, бирок турак жайга эмес. Багыты малканага, мал чарбачылыгын өнүктүрүп өстүрүүгө багытталган багыты. Эми багытын өзгөртөм десеңиздер, анда өзгөртүп алып иштетсеңиздер болот турак жайга. Балким аны эми өзүңүздөр сураштырып, сүрүштүрүп көрөттүрсүздөр. Мына 15 жылдык жалпылап эсептегенде менин эсебим боюнча 40-тан ашык болду. 7 катар экен. 7 катарда жок эле дегенде 7 түптөн болсо 7ге 7 49, 50 чакты. Майда көчөттөрү дагы бар экен. Эми мындайча айтканда 50ге чамалап барат, 40тан ашат экен. Караңыздар, тал теректери дагы бар. Нол тарапта, батыш тарабында буюрса жолдар бар, өзүнчө келе турган. Мындан түз чыгып бара турган болсоңуздар, жанагы ротация болуп келген мекеме жетекчилери үчүн салынган үй бар эмес беле? Спес үйлөрчү. Ошонун тушунан чыгып каласыздар буюрса. Азыр эми келүү жолдоруну көчө тараптан бир катар айтып өтөлү, андан кийин сөзүбүздү дагы улантабыз. Жанагы сатыла турган бакка келүү даректерин ушул жерден тартып көрсөтөйүн. Сиздер Кара Суу базарынан түз бери күнчыгышты көздөп келе жаткан болсоңуздар, Курбанкара айылы, андагы жанагы ротация болуп келген мекеме ишканалардын жетекчилерине атайын салынган окшош үйлөр бар. Ошондон өтсөңүздөр бир аз ушу дөңсө келет. Дөңсөдө Акниет маркети жана Акниет чайканасы бар. Ошонон бир аз 20 метр өтөсүздөр, солго буруласыздар. Но ушул көчөдөн ылдый түз түшүп бара бересиздер. Бул Курбанкара 18-чи көчөсү экен. Ылдый түшүп барсаңыздар, жолдон көрүшкөнчө. Ичкери кирип келе жатасыздарбы? Болжол 300 метрге жакын жүргөнүңүздөрдөн кийин жолдун сол тарабында ушу түнүкө чатыр менен тосулган жердин өзүн көрөсүздөр. Оң жакта болсо эски сарай бар. Болжолдоп келе бересиздер. Мына ушул тал катар башталган жерден, дал ушул жерден эшик ачылат. Ушул жактан азыр сиздерге кирип көрсөтөлү. Кана жүрүңүздөр. Буюрса чек аралары дал ушул жерден башталат. Мына ушунан түз. Азыр эми тетиги жердеги бак сатылып атат. Эки жерден таза суу тартылып келинген. Сугат суу кеңири. Анткени бул жерде Сабай каналы агып өтөт да. Көрүп атасыздарбы? Но ушул бак. Буюрса сиздерге насип кылган болсун. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, почти 8 катар экен да. Тал теректери бар. Ушул эми кимде ким каалоочулар болсо, каалагандай кылып иштетсеңиздер болот. Жери кенен 20 сотук чыгат. Анан ичине бактан кийин дагы бош жер бар. Аны каалагандай кылып пайдаланасыздар да. Бир сотиге 250 миң сомдон, жалпы 20 сотукту алам дей турган болсоңуздар, 5 миллион сом. Бир аз кем болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Кара суулуктар, сиздерге сонун мүмкүнчүлүк. Кимде ким ушундай жер издегендер болсо, чамдаңыздар, чалыңыздар, алыңыздар, пайдаланып калыңыздар. Курбанкаранын центринде дээрлик жанагы Акниеттен түз кирип келдиңиздер. Болду. Сиздерге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Караңыздар, бак карап эле отура бергиң келет да. Астындагы чөбүнү чөптөй сатасыздар, багынын мөмөсүн, жемиштерин сатасыздар. Пайда. Бир четине болсо сарай салып аласыздар, же бир временке салып алып, бизнес кыла бересиздер, ишти кыла бересиздер.